Урматтуу достор, биз дагы эле ошо Алтын Зекет фонду менен ошо кайрымдуулук зекет таратып жүрөбүз. Бул жакта ошол эле Хабиб мырза, Алтын Зекет фондунун жетекчиси. Ушул келечек айылында келечек мечиттин имамы Талгат мырза менен атайын дагы ушул үйгө келдик. Бул үйдө дагы жолдошу кайтыш болуп калган, күйөөсү каза болуп калган, 4 баласы бар. Бул жак квартирада турушат ушундай. Квартирада да. Колуна бар адамдар зекет берет. Ошол парз милдет болот, өзүнүн байлыгынан баардык немесинен сырткары 40тан бир берет. Абеке зекетинен берип жүрөт. Атайын бир фонд түзгөнбүз, Алтын Зекет фонд деп. Ошо муктаж үй бүлөлөргө биз жардам беребиз. Бизге көптөгөн адамдар кайрылат. Ошо атайын ошо зекет фондунан сизге 30 000 сом жардам берип атат да. Benim tarzı size ben böyle alan akşam bu. Атайын 30 000 сом. Алтын Зекет фонду эң биринчиден ошо Хабиб байкенин үй бүлөсүнүн атынан да атайын зекет кылды да. Жок, операция болгонго ошо даярданып атабыз. Операция болгонго даярданып аткан учуруңуздар, э? Ошо азыр ошо акчабыз. Каяка алып барасыздар операцияга? Индияга. Индияга? Аякта канча сурашат экен? Аякта ошо операциянын өзүнүн баасы $26 000 деп атышат. Азыркы тапта алам. Элдерден жардам келип атабы? Жардам келип атат азыркы тапта. Бизде болсо атайын ушул Алтын Зекет фондунун жетекчиси ошо Хабиб мырза, ошо келечек айылында келечек мечиттин имамы Талгат мырзанын атайын сунушу менен сиздерге келдик. Биз андай көп суммада акча бербейбиз. Кол ушунча бир жардам катары ошо зекетинен берет да. Азыр Хабиб мырза өзү айтсын канча бергенин, анан ошо салым болуп кичине. Анан үйүңүздө да жок экен, э? Квартирада турасыздар экен. Хабиб мырза өзүнүн зекетинен 40 000 сом сизге жардам берип атат. Достор, бир туугандар, бул жакта Майрамкүл апа атайын ошо Индияга сапар алып аткан экен, $26 000 операция жасатылат экен. Бул жакта ошо Алтын Зекет фондунан атайын Хабиб мырза өзүнүн атынан 40 000 сом акчалай зекет берди. Ben zekat. Zekat akşamı bu farzı sıra bekleyelim. Bizim de başladığım da barıp zekat var adama teşekkür ederim. Muhtaç adam. Hem oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah akşam. Мүмкүн болсо ошо ооруаткан айымды эжекебизди бул жактан көрүп алсак, анан сиздер да колуңуздардан келсе жардам берип, биздин ошо Алтын Зекет фондуна кошулсаңыздар болот экен. 12 жыл болду быйыл. 12 жылдан бери 6 ай сайын дарыланып жүрүп, анан ушу быйыл аябай катуураак чыгылып калдым да. Ошо бирге тыйыныбыз жетпей эле ошо эки жакка чуркап атабыз. Аракет кылып жардам сурап элден айланса болот, рахмат. Алтын Зекет фонду ушинтип кыдырып бүгүнкү күндө 3-үчү үйгө келдик. Атайын Хабиб мырза жанымда. Хабиб мырза болуп ушул үйгө мурда келгенде бул жакта эжекеге 30 000 сом акча берилсе, жок, бул акча аябай көп. Андан көрөк мен мунун аз эле алайын, дагы кыйналган муктаж үй бүлөлөргө бергиле деп. Көп башка үй бүлөгө да жардам берип койгула деген ушул өтө ыймандуу эжекебиз. Бирок болбой да бул жылы дагы ушул эжебиздин үйүнө Sen de geldi. атайын келдик. Az önce yok. Az önce işe gittim. Бул жакта башынан жакында эле операция болгон экен. Азыр болсо кайрадан дагы бир жолу кайталанып экен. Bu 40 000 som ben zekat. Апаңа берип Apam verdi ya. Сага жардам макулбу? Операция болгонго Кудай буйрса, а? Бул
Бұл бәкеу. Seniki. Seniki oldu. Бәкеу өзі. O, özünkü. Алтыннар зекет фонду менен атайын мына ушинтип азыр 5-чи кеске. Ушуну менен бүгүнкү күндө шаарда кыдырып келатып 4-чү үйгө сапар алып келип жетти. Муктаж үй бүлөдөп жалпы мынакей Алтындар зекет фондунун жетекчиси Хабиб мырза келечек айылында келечек мечиттин имамы Талгат мырза менен атайын силерге келдик. Бул жакта квартирада турсаңыз. Квартирада турабыз. Балаңыз канча жашта? Kız da köye barda. Балам 32 жашта. Биз сизге мурунда бир жардам бердикти билесиң. Азда мынакей кабак берип Рахмат, Алла разы болсун. Колго 20 миң сом жардам Рахмат, Алла разы берип болсун. Алтындар зекет фондунан атайын эжекелерге ушундай 20 миң сом акчалай жардам берилип атат. Бул сиздерге. Рахмат чоң, Алла разы болсун. Рахмат менен батан берип коеюн. Хабиб мырза, сизге Кудай өмүр берсин, күч кубат берсин, бала чакаңызга тынч, аман эсен болуп, сиз дагы ушу канча адамга жардам кылып атасыз, канча адамдын соонуна тийип атасыз, ушу жакшы сиз да ойлогон ой тилеген максатыңызга жетиңиз. Балдар силерге дагы балдарым аман болгула, бар болгула, бала чакаңардын тынч аман эсен болгула. Кудай өмүр берсин, силерге бак талай берсин. Ыраазымын силерге, ыраазымын. Жакшы болуп калдыңбы? Нормально все. Все нормально? Жардам кылышты балам. Атайын Алтындар зекет фондунан келдик. 20 миң сом беришти сага. Как раз леченияга барабыз балам, леченияга ак суу барабыз. Атайын Алтындар зекет фондунда мына Хабиб байкени тааныйсыңбы? Сага 20 миң сом жардам алып келди. Алла разы болсын. Алла разы болсун. Мал жакшы болуп кеттиңиз. Оорубаңыздар. Бир улуу балам бар, анын 5 баласы бар. Баарыбыздын тең үйүбүз жок, квартирада турат. 5 баласы менен кыйналып, келиним инвалид, эме эпилепсия. Өзүм болсо пенсияга чыга электим, прописка жок, эч жерде пенсия да албайм. Бир сом. Келиниңиз каякта? Бир балам түрмөдө. Сизге жардам 25 миң сом жардам берди. Алтындар зекет фондунун жетекчиси Хабиб байке. Келечек мечиттин имамы жаныбызда Талгат байке. Ушулар чогуу. Рахмат, рахмат. Bu 25 bin zekat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hazır akşam degen siz hazır kakraz kömür yok dedi. Kömür, baldarma emet, öyle oldu. Gene kömür. Sırça kerek kömür derdi. Hazır kıştın günü Nime bolsa 100 mingdan жетпейт адам. жок дегенде 3 тонна көмүр чүрүп алыңыз, анан калганын керек. Рахмат. Hoppa. Алтындар зекет фонду менен ошол менен буюрса 7-чи үйгө келдик. Бир үй бүлөдөн дагы ушундай эжекелерим кошулуп кетип, ошо менен 6 болуп калган. Азыр болсо дароо эле 7-чи үйгө келдик. Бүгүнкү күнүбүз ушундай. Хабиб байке мынакей жаныбызда Алтындар зекет фондунун жетекчиси менен дароо эле ушундай бир күндү убакытты бөлүп 7-чи үйгө келип калдык. 7-чи үй дегенибиз ар бир бурчта болгондуктан шаарды кыдырып, мындай тайгалакта, мындай баткакта айланып жүрүш бизге деле оор болуп атат. Бирок ошон үчүн Хабиб байке сизге чоң рахмат. Дагы 2 үй бар да. Дагы 2 үй калды буюрса, аларга жетишип калалы, караңгы кеч кирип кетерек деп. Бул айымга да мурда да бир келип кеткенбиз Алтындар зекет фонду менен. Азыр буюрса ушул 2-чи жолу. Дагы анткени кичинекей баласына жылын баласы ооругандыгына байланыштуу ошо Хабиб мырза Алтындар зекет фонду менен биргеликте жардам берип коелу деп аткан учуру. Азыр мынакей өз зекетинен билесиз. Шариатта зекет деген бар, зекетинен берип атайын фонд ачканбыз азыр Алтындар зекет фонду деп бүт лицензиясы менен бар дагы. Ошодон мынакей сизге 20 миң сом жардам коебуз. Судерде. Лалай. Байкенин ооруп аткан 10 жыл болгон турбайбы?
2010'dan башталган. Ошондо 11 жыл болгон экен, Азыр Алтын Нар зекет фонду атайын фонддун жетекчиси Хабиб мырза аны менен бирге ошо келечек айылында келечек мечиттин имамы Талгат мырзанын атайын сизди сунуштап, сиздер менен сүйлөшүп байланышып келдик. Азыр ошо Алтын Нар зекет фондунан бул бүгүн биринчи эмес, кичине кечирээк келгенибиз үчүн кечирим сурайбыз. Себеп дегенде биз ушул жака 8-үйгө келдик. Анткени бири-биринен өтө алыс болгондугуна байланыштуу жол жүрүш баткакта өтө оорчулук жаратат экен. Ошондуктан кечирээк келип калдык. Биз албетте кечирим сурайбыз. Анан мынакей Хабиб мырза өзү дагы атайын силерге Алтын Нар зекет фондунан даярдап 40 000 сом акча. Зекет деп коет. Баягы намаз окуш керекти 5 рукун бар да. Ошонун зекетинен мынакей колуна бар мүмкүнчүлүгү барганда зекет берет. Ошон атайын биз фондубуз бар, зекет фонд деп Алтын Нар деп. Хабиб мырза өзүнүн зекетинен берип атат сиздерге. Алтын Нар зекет фондуна чоң рахмат. Аллах разы болсун. Иштеңизге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Ушул мынакей агабызга жакшылап бир колдон келген жардамыңыздарды көрсөтүп койсоңуздар болот. Анткени бул үй бүлө ушул жакта квартирада, батирде турганына көп жыл болгон экен. Агабызга ооруп турганына 2010 ошондо 11 жылдан бери ушундай төшөктөгөн. Колдон келген жардамды аябайлы. Эгерде биз менен байланышабыз десеңиздер дагы экрандын астында телефон номерлерибиз жазылып турат, урматтуу достор. Эгерде бул инсандарды таап жардам берели десеңиздер, бизге байланышып койсоңуздар болот. Экрандын астында телефон номерлерибиз жазылып турат. Ошондуктан чала бериңиздер, колдон келишинче жардамды аябайлы. Биз атайын Алтын Нар зекет фондуна келдик. Зекет фонддун жетекчиси ошо атайын зекет берип аткан Хабиб байке. Анан келечек айылында келечек деген мечит бар. Ошол мечиттин имамы. Анан ошо биз команда. Ошол сиздердин кызыңыздар мурда көзү көрчү деп айтып атат. Сонун жакшынакай эле ойноп эле жүрчү, балдардай болуп эле төрөлгөндө сонун эч жеринде кемтик жок, жакшынакай эле төрөлгөн. Анан ушул жылдын 2021-жылдын август айында бир жак көзү кыйшайып калды, оң көзүчү. Анан невропатологторго алып бардык. Алып барып текшерсек, башын МРТга тарттыргыла деди. МРТга тартсак, башында опухоль болуп чыкты да. Анан республиканский больницага алып барып операция кылдырдык. Операциядан чыккандан кийин эки көзү тең көрбөй калды да. Азыр эки көзү тең жок. Анан ошо срочный алып барып немеге жазатыш керек экен. Анан бүгүн мен тиги Россиянын эмеси келди, Сүйөминчи Новосибирскийден келип аны менен жолуктум. Кызыңар слабый да, даярдагыла 1 ай. Анан 1 айдан кийин Новосибирскийге алып барып операция жасап берейин деди да. Келечекте оңолот деген үмүт барбы экен? Бар экен. Неметип болсоңар операция жасап дарылатып болсоңар болот. 17 жашка чейин кызды бирок карайсыңар деди да. Азыр канча жашым кетели бул азыр? 7-де. Жок, канча операция канча деп атат муну? Операциясына деген азыр точносын $10 000 тегереги кетет деп айтты. Анан тиги бай бүгүн барып сүйлөшүп кетсем, бир күн жаткан сутканга эле 30 000 рубльдан кетет дейт да. Анан канча жатат мен точно билбейм дейт да. Жанагы алып неметкени кыз жакшы болуп кетсе 10 күндө чыгат дейт. Кыз неме болуп калса 20 күн жатышы мүмкүн. Мен немем жок дейт да. Агачы. Бүгүн ошо немеси менен врач менен барып сүйлөшүп да. Анан неме операциясына өзүнчө алабыз дейт. Канча десем операциясына точно. Сиздер дагы биз менен байланышсаңыздар болот. Биздин ошо Алтын Нар зекет фонду аркылуу биздин кызыбызга жардам берип койсоңуздар болот экен. Алтын Нар зекет фондунун атынан 50 000 сом атайын сиздерге ыйгарылады. Бүгүн эртең менен чыгып келатып, жолдор алыс болгондугуна байланыштуу, бирок 9-үй сиздерге келдик. Рахмат. Ошо фондуңарга чоң рахматымды айтам. Кызымды ошо деме кылбай, көңүл кош карабай ушинтип жардам берип койгоңуздарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары фондуңарга ийгилик, кичине сиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. У нас этот фонд Алтын Нар зекет фонду. Это постоянно это гуманитарная помощь. Мы всегда помогаем. Этот хозяин этого фонда, вот Хабиб байке.
Вот он, Хабиб Байге. Он сам дунганин из Китая. Да мне все равно. Всегда Нет, это у мусульман. Аллаха и у Бога нету же нации. Он всех любит. Да. А вы сама русская, да? Я с мусульманином жила. Я приняла мусульманство. А, вы уже принимали Да, я мусульманство? принимала мусульманство. У меня сына Это ислам сдавать. А, Был. Потом томограмму сделали. У него кровь был с носа, гайморит. Гной, вот тут был гной. И сейчас опять болеет, кашляет теперь. Адрес қандай? Я сама в таком состоянии еще и лечу. Алла разы Алла болсын. разы болсын. Спасибо большое. Вы хороший, спасибо. Вот мусульмане должны Да, мусульмане помогают, да. Да, я думаю, всем нужно помогать. Нет нации. Нет, вот Дунганин сам он. Да, я Мы знаю. киргизы.